Ура, симка тежекебиз келатат. Саламатсыздарбы кесиптештер? Менин жумуш күнүм балдардын сүйүүсү коштогон мына ушундай жөнөкөй, бирок бактылуу минуталардан башталат. Бул минуталарга жетүү үчүн канча убакыт жана канча эмгек кетет деп ойлойсуз? Анда сөз башынан болсун. Саламатсызбы эжеке деген эки ооз сөз менен балбылдап жанган, мага үмүт берген, ишеним менен караган көздөр менин жүрөгүмдүн түпкүрүндөгү балдарга болгон сүйүүмө, чыгармачылык эргүүмө жол ачты. Мына ошондон бери мен сабакты жөн гана маалымат берүү эмес, жашоого даярдоо процесси деп түшүнөм. Мен Низамова Светлана Исраиловна Өжөтбегиев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин башталгыч классы мугалими болуп 20 жылдан артуун эмгектенип келе жатам. Менин кесибимде ар бир бала ачыла элек дүйнө. Балдар дүйнөсүн изилдөөгө болгон кызыгуум артып, 2000-жылы Ош гуманитардык педагогикалык институтунун педагогика факультетине тапшырып, артыкчылык дипломуна ээ болдум да, дароо эле мугалимдик кесибиме кадам таштадым. Менин сабактарымда окуучу кармайт, көрөт, изилдейт, талдайт, жыйынтык чыгарат. Биз сабакта теорияны практика менен айкалыштырабыз. Мисалы, мектебибиздин күнөсканасындагы лимон жана укропторду өстүрүү аркылуу балдар математика, мен жана дүйнө сабактарын гана эмес, эмгекти, жоопкерчиликти, байкоону, издөөнү үйрөнүшөт. Мен үчүн начар окуучу деген түшүнүк жок, жөн гана ачыла элек, изилдөөнү талап кылган потенциал бар. Бул боюнча билим берүүдө этнопедагогиканын ордаттуу макалан басууга даярдалууда. Менин ийгилигим мен жетишкен дипломдордо гана эмес, менин ийгилигим окуучумдун жылмаюусунда, жетишкен ийгилигинде жана мага мотивация берген ата-энелердин ишениминде, үмүтүндө.